Чоң туз шахтасы бар, туз чакар, санаторий бар. Ошол боюнча айтып келет, 99-жыл Байтерек Курманбектин карамагына өткөн жеке менчикке. Ошондон бери ошол иштетип алып, андан кийин баласы уланып келген да. Мына азыркы убакта шахтанын ичин азыр жаңы башка бирөөнү өткөрүп жеке ишкерге кандай кылып өткөрүп берди, аны арендагабы же мындай өткөрүп берди билбейбиз. Бирок ошол жердеги айыл өкмөткө караштуу инвентарларды, тараза, рельса, бункерлерди бүт барып талкалап, жана ошондой шахтанын ичин авариялык абалга алып келип азыркы убакта шахтанын ичин коюп азыр. Эч кандай взрывник, маршейдер, эч кандай радистики жок кишилерди алып келип эле жардырып болгон тузду алып чыгып сатып каалагандай. Азыркы убакта тоо урайын деген абалда турат да. Эртең күнү ал сатып алып кетип калса, ошол жерден тоо урап, ошол тоонун үстүнө көл пайда болуп, анан ошол биздин тагыра суубуз, сугат суубуз, жалпы айылда 500 гектар суубуз бар. Ошол шахтада чоң туз жана кичи туз буймалар бар. Ошол аркылуу жалаң эле туздун үстүнө өтөт да. Жерлерибиздин түшүмдүүлүгү башка айылдарга салыштырмалуу аябай аз. Жакшы жерди иштетип, салыктарын өз убагында төлөп турган ишкерлер болсо, аларга биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Эгерде иштебей жөнүнө алып эле ары бери сатып мында бир пайдалуу иш кылбай турган болсо, андай ишкерлерге дагы биз мамлекет тарабынан чараларды көрөбүз. Аны болбосо анда мына биздин муниципалдык ишканаларды ачып атабыз, жакшы долбоорду түзүп туруп, муниципалдык санаторий кылыш керек анда. Жол 2 эле.